Биздин бул жолку каарманыбыз 22 жаштагы Айжан Расканова аттуу кыз. Ал апластикалык анемия оорусунун оор түрү менен алышып келет. Каарманыбыз кандагы тромбоциттин жетишсиздиги, кан сыроо 2 күндүн биринде кан куйдуруу менен өмүр кечирип келатканын айтат. Сөзгө чечен, акылы тунук, зирек маектешим дартты жеңип, ата-энесин кубандырып, алардын ыраазычылыгына ээ болгусу келет. Саламатсыздарбы, менин атым Айжан. Мен быйыл 22 жаштамын. 2015-жылы бияктан чыгыш лицейин аяктап, 11 жылдык билим алып, 2015-жылы Кытай мамлекетине, Ланчжоу шаарына жогорку билим алуу максатында барган болчумун. Ал жакта котормочу кесибинде окуп, 1 жыл Кытай тилин окуп, 2016-жылдан баштап бакалаврды окуп, 2019-жылы март айында, марттын 23-числосунда кадимки эле общежитиеде жашап, мен өзүмдө температура сезип, грипп болуп, ошол эсимди жоготуп баштадым. Ланчжоуский транспортный университетте, ал жактан Кыргызстандан келген студенттер аябай аз аякта. Анан ал жактан анализ тапшырдык, ал жактан врачтарга кандай болгонун түшүндүрүп айтып, 3 күн температура болуп, 3 күн температурам түшкөн эмес, мурдуман кан кеткен ал учурда. Чет жерде оор абалда калган жаш кыз жакындарынын камына муктаж болгонун, ага ал окуган жайдагы кыргыз студенттер каралашканын айтат. Анан башым айланып, денем ысып, денем шалбырап баштагандыктан мен өзүм ошол грипп сыяктуу эле деп ойлоп, мындай оюма такыр, мындай кан азаюу деген ойлор келген эмес. Ошол жакта жатканда апластическая анемия деп мага диагноз коюшкан. Ал учурда чет өлкөдө болгондуктан менин жанымда апам, атам болгон жок, бир туугандарым болгон жок. Бул аябай эле негизи адам үчүн кыйын экен. Анан ошентип ар бир башка университеттерден келип атты, студенттер келип атты, жардам берип. Азыр ар бир студенттер колунан келген жардамын берет экен. Тамагы жашка толгон каарманыбыз көз жашын сүртүп баянын андан ары улады. Ал мекенге барсам тезирээк сакаям деген тилек менен Кыргыз өлкөсүнө келгенин айтат. Өзүм абалымда аякта чет өлкөдө жайгашкандыктан ата-энемди сагынып, бир туугандарымды сагынып, Кыргызстанда барганда деле айыгып кетем деген ниеттер менен бияка келе бергем. Эртең менен турганда 40 градус температура менен турчумун. Анткени деген бул кан оорусу деген мындай адамдын сыртынан жакшы көрүнө берген менен ичиңен аябай ооруп, аябай кыйналат экенсиң. Температурадан тышкары өзүңдү алсыз сезесиң, тамак ичүү жагынан аппетитиң жок болот экен. Мен жакшы өз алдымча база албачумун. Келип бияктан повторный биопсия тапшырдык, повторный анализдер тапшырдык Коснемостон. Апластическая анемия болгондо бул биринчи мезгилде бул Коснемостон анализ алыш керек экен, ошол жактан анан баары көрүнөт экен да, кандай көрсөткүчтө деп. Меники деген апластическая анемия, сверхтяжелое течение болчу да. Бул деген ушул оорунун эң оор түрү деп коет да. Ошентип бияктан деген гематологиядан ошол айтып кеткендей
анализ тапшырып, ошол Кытайдагы эле диагнозум бияктан дагы ошондой диагноз чыкты да, повторный тапшырганда. Андан кийин ошентип май айында эле биринчи курс алдык, терапия, химиотерапия. Ал дагы биздин үй бүлөгө аябай кымбат каражат кетти десем болот. Биринчи алган терапиям 450 миң, 500 миң аралыгында кетти. Биз андан сом, андан тышкары дагы кымбат дарыларды алып аттык. Химиотерапиядан кийин дагы продолжающий дарыларды ичиш керек да. Май айынан врачтардын айтышы боюнча, бул химиотерапиядан кийин 3 ай же 6 ай убакыт аралыгында результат бериш керек депчи, көрсөткүчү. Сен анализ тапшырып турасың, ошондон биз билип сага өзүбүз айтабыз, кандай болуп атат сенин абалың деп. Бирок ушуга чейин жакшы болгон жок. 2019-жылдын декабрь айында врачтардын айтымы боюнча биз экинчи химиотерапия алдык. Андан ары ал өз дартын жөнөкөй сөз менен түшүндүрүп берди. Менде апатическая анемия болгондо, бул адамдын бир кыргызчасы кандай болуп кетти билбейм, костный мозг органы бар да, кандын клеткалары чыкпай калат. Мисалы үчүн эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер чыкпай, анын костный мозгдун үстүн май басып калат экен. Май басып калып, анан адамга ошондон улам кан жетишпей, каның азайып, ошондон улам мен кан койдурууга муктаж болом да. Тромбоцит дагы койдурганга муктаж болуп, ал химиотерапия деген ошол бүт денеге тарап, ошол костный мозгко барып эметет да, мынтип, кандай десем, ошол майды эритип, анан кандын клеткаларын чыгууга жол берет да. Биз барган кезде ооруканадан кезектеги кандын дозасын алып келген каарманыбыз жашоосу кан жана тромбоциттерди алуу менен өтүп атканын билдирди. Канды болсо 3 күндө, 4 күндө бир болуп калат. Мен ал өзүмдүн абалыма жараша болот. Эгерде ошол башым айланып, ошентип адышка болуп баштаганда, демигип баштаганда эле ошол канды койдурууга туура келет. Тромбоцит дагы, тромбоцит деген канды токтотуучу бул функциясы да негизичи. Эгерде тромбоциттин аз болсо, меники канча кан койсо дагы кровотечение болуп кетем да. Тромбоцитти негизи кан куйдурганга караганда көбүрөөк алам да. Тромбоцитти деген 2 күндө ушундай алып калам да. Көлөмү кандай? Көлөмү болсо мындай кичинекей баштыкчаларда болот. Бир алганда 4 доза деп эсептелинет, бирок аны чогуу эсептеп келгенде 300 граммга жетпеген суюктукта болот да, мындай. 2 күн сайын? 2 күн сайын 300 граммдан алып турам. Кандын көлөмү болсо бир аз көбүрөөк болот, ал деген бир дозасы эле 450 грамм ушундай болот да. Анан тромбоцит куйдурардын алдында мага деген, денеме деген көк ала, кызыл алалар буттарыма, колдорума, моюндарыма чейин азыркы учурда да чыгып калат да. Бул деген ошол тромбоциттин жетишпездигинен ушундай мындай эмне деп коет? Белги берет экен да, ушундайчы. Анан көп эле дарыларым айтор өз убагында ичпесем, мен дагы ошол айтып аткандай канцеройго алып келет. Ошо кыздардын айыздык цикл деп коет го, ошондо келгенде көбүнчө нормадан ашып да кетет. Канцеройго алып келет да буларчы. Айжан канткенде бул оорудан айыгып кетсе болорун. Ал үчүн апасы жана агалары донор болууга даяр экенин айтат. Жаңы эле айтып өткөндөй 2 курс лечение алдым. Врачтар айткан бардык дарыларды ичип атам өз убагында. Бирок азыркыга чейин жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтө элек. Ошондон улам азыр биз бүт үй бүлөбүз менен, ата энебиз менен ушу кайрымдуу элдерден акча сурап, акчасына, колдоосуна муктаж болуп
биз деген чет өлкөдөн дарыланайын деген ойлорубуз бар азыр. Азыр бул оорунун эң эле кандай десем, андан ары айыгып кетүү жолу бул деген трансплантация костного мозга деп айтылат экен. Бул костный мозгду алмаштыруу. Ошол биз Турция мамлекетине барып дарыланайын деп атканбыз. Мага болуп аткан донордун кан клеткасын алат дагы. Ал учурда мен канымды нольго түшүрөт да. Анан кийин ошол донордон кан алып, мага ошол кандын клеткаларын мага куят. Азыр менде азыркы учурда апам жана байкелерим мага донор болуп бере алат. Донорум, эгерде доноруң бар болсо, бул трансплантация костного мозга бул аябай бат эле мындай кыска убакытта айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бар да. Канча экен суммасы? Эгерде ошол бул дагы бир кандайдыр бир бөлүнөт экен степендерге, родной донор, чужой донор деп. Анан биздики эгерде апамдыкы же байкелеримдин бирөөсүнүкү туура келип калганда мага деген, бизге деген $60,000 сумма берди. $60,000 чогулткан учурда ошол биз барып ошол жактан трансплантация костного мозга, мындай жатканда пересадка костного мозга деп айтылат. Буга чейин да биз өзүбүз айтып өткөндөй ошол 1 жыл убагында ата-энем бияктан кредит алып, ошол болгон терапияларыма, дарыларыма, андан тышкары ар бир кан койдуруума, тромбоциттарды койдурууга дагы акча сарпталып 2 миллиондой кетип калды. Келечекте котормочу болууну тилек кылган Айжан кыял максаттары менен бөлүштү. Ошо эң биринчи 2015-жылы барган учурда 1 жыл Кытай тилин окуп, анан экзаменден өтүп, ошол Кытай мамлекетинде бекер акысыз окууда окучумун, бесплатное обучение. Андан тышкары өзүмө стипендия дагы бөлүп берчи Кытай мамлекетинен. Анан окуумда ошо активистка болчумун. Айтып өткөндөй ошол өзүмдүн кыялдарым, ошо айтып кетсем, котормочу кесибинде окуп, кийинки менин кыялдарым ошо Кыргызстанга кызмат кылайын деп кандай бир салымымды кошкум келет. Азыр ошондо академ отпускусуң? Азыркы учурда академ отпускудамын. Ошо кыялымда мен дагы турмушка чыгып, турмуш куруп, бала болуп дегенде балама мээрим берип, азыр эмнеп кетти. Ошо ата-энемди өзүмдүн кесибимден тышкары дагы кыялдарымды айтып өтсөм аябай көп. Ал кыялдарды ишке ашырганга аракет кылам. Буюрса ошол оорумду жеңип жакшы болуп, мен да эл катары өзүм кесибим боюнча иштеп, ата-энемдин ыраазычылыгына ээ болуп, ата-энемди башка мамлекеттерге саякатка жибергим келет. Алардын дагы күлүп жайнап, менин алдымда күлүп жайнап, мен менен чогуу жүргөнүн каалайм.
Ошо азыр ооруп калгандан бери азыр ошо бир аз эмоционально деп коет го, аябай өзүм оюмду түшүндүрүп бериш же болбосо ушул адам менен сүйлөшүш негедир кыйын болуп калды да. Анан негизи мындай көп кандай десем ыйлап мынтип ойлонуп андай учурларым болчу эмес. Азыркы учурда ошо ооруганданбы билбейм да, ошентип бирөө менен сүйлөшүп же болбосо диалог куруш аябай оор болуп атат да мага. Ошо мен ойлойм, бул деген баардыгы убактылуу болот. Ошо бул да Алла Тааланын берген сыноосу деп ойлойм. Мунун артында да жакшылыктар бар деп. Ошо мен ошо Кыргызстанда кайрымдуу жарандардан жардам сурап, алардын жардамына, колдоосуна муктаж болуп атамын азыркы учурда. Мен дагы ошо айтып өткөндөй өзүм дарыланып, чет өлкөгө барып дарыланып жакшы болуп калгандан кийин мен да ойлойм, Кыргызстаныма өзүм салымымды кошуп кызмат кылам деген ишеничтемин. Мунун баары ошол бир убактылуу боло турган нерсе деп ойлойм да. Айжандын жакындары ырчы Илгиз Абдалиевдин колдоосу менен кыздын саламаттыгына каражат топтоо иретинде 10 апрель күнү кайрымдуулук концертин уюштурушат. Айжан Раскановага жардам берүүнү каалагандар экрандагы номерлер аркылуу байланышса болот.